Barsam denesim var gogala. Teptir bir yakacağına. Koldan var gogala. Balam ötata durgan kişim ese. Kişim men baram deptir ketkin deli. Atasta invalid buna jakın dele buna kişi bolup kine. Men balam gelgenden keyin ayal alıp bereyin. Dep dele. Geçiriyor balam beni. Geçiriyor beni. Sen sağda almaya kaldım. Кыйноолору болгон экен, ошонун себебинен чыда албай өзүбүздүн Командирлери сиздерге эмне деп айтты? командирлер унчук албай туруп калды, унчукпады. Унчукпай эле туруп беришти. Арбаңыздар урматтуу Меже 24 маалымат агенттигинин көрөрмандары, эске сала кетсек 5-ноябрь күнү Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Баймундуз айылында жайгашкан номер 5-кайтаруу батальонунда 2007-жылы туулган катардагы жоокер өзүнө ок чыгарган жана ошол жерден көз жумган. Учурда биз маркумдун жакындарынан жана ата-энесинен кабар алуу үчүн келип калдык. Sizlerdi bağım. Sizler çoğuysunuz. Mıktı okup, mıktı işlep. Sizlerdi bağım da boşakanın. Bayani bile talganı ketken buna. Oşakta ceksurlar akşam için öldürüşüptür anı. Barsam denesim var gogala. Teptir bir yakacağına. Koldan var gogala. Başlarından atıp salttırı balam döçe. Öt attı depçe. Balam öt ata durgan kişim ese. Kişim Кайсы ese. жерине тийиптир? Ya. Ок кайсы жерине тийиптир? Oktu bir yakka atıptır bir yakka açı bir yakka kan tosun diye. Oşo balam degen aytken men yok işte özü suranıp men baram dep turup ketken deli. Акыркы жолу балаңыз менен канча күн сүйлөштүңүз эле? Mına geçe yok murda günde söyleşkim. Oşo akırkı çoğulu saat kançalar çaldı ele Miray'da. 9:30'da. 9:14'te çalgan. Эмне дедилер акыркы жолу сүйлөшкөнүңүздө? Akırkı soyunda apağanday şey soğuz jakşı. Atam qanday үй жолу деп коет алчы. Ал ошол үйдү бизди баккан ошол алчы да. Анан биз жолу деп коебуз Ошонтип алгандан деген Акча үчүн өлтүрүп коюшкан экен деп жатпайсызбы? Мурда кийин акча котордуңуздар беле? Ооба акчага оторгонбуз. Эме кылган увольнениеге чыктым деди бир бала менен. Декабрдын бир 20 канчасында. Анан бул кызга чалыптыр менин кызмачы. Акча которуп кой дептир. Анан бул кызым 1200 сом которуптур увольнениеге чыкса жетет да депчи. Которсо дагы которосуңбу деп ошентиптир. Анан дагы 2000 которот. Анан эле мен жумушта мен билбейм. Анан жумушта жүрсөм мага чалыптыр. Апа акча которуп коебузбу деп. Анан канча десем 500 дейт. Макул деп 500 которсом, дагы жанындагы балага 500 которуп коюптур. Ошентип 5000 болот анданчы. Анан дагы бир бала бар да, ошо баладан дагы акча сураган окшойт. Билбейм канча сураганчы. Эме кылып, анан айтат да, ошо бүгүн жанагы барганда, жакта эмелер бар болчу да. Не дейт командир, департаменттин командирлеричи айтат да. Ошо акчаны сиз бергенде дагы сураган дейт аларчы. Ошол акчаны алып кел деп, ошондой болгон болуш керек деп. Мына жаңы жылдын эртеси эле ошондой болуп атат да. Поздравить этти, экиси, үчү да. Үчү. Уулуңуздун служба алганына канча болду эле? 2 ай. 2 ай болгон, 2 ай болду. 2 ай болду. Мурда кийин кандайдыр бир кысымдар болуп жатат деп эч кандай айткан жок беле? Жок, айткан эмес, айтпайт эле, эч айтпайт эле. Даже кыйналса да, ачка болсо да ал антип айта турган бала эмес эле. Баламчы. Эч кыйналганын айткан эмес. Үй бүлөдө канчанчы бала? Эң кичинекей балам. Жалгыз балабы? Жалгыз бала. Барбай эле кой балам. Ушу жерде эле окуйт эле алчы, университетте. Иштейт эле, повар болупчу. Анан барбай эле койсом, ушу бэйни билет алайынчы апа депчи. Атасы да
күчтүү окуу болосуң, күчтүү окууларды бүтсөң күчтүү болосуң деп ошентип жиберип койгонбуз да кеткенде баарын айтып бүт кошунанын баарын айтып бир туугандары кетип атат депчи. Балам эч жака чыкпаган лишнийчи ошо атасынын жанында менин жанымда жүрүп чоңойгон терс аяк деле басчу эмес. Негизи кат жазды деп айтып атышат. Ошол кат менен Ошо тааныштыңызбы? эмеде каты бар деп айтты, анан бирок мен окуган жокмун. Катын ошо эмелер алыптыр жакта экспертизачы. Ошентет уш бала күнөөлүү депчи, анан ошо бала ошо сабаганда сабап, аябай сабап эме кылгандан жазып койгонго билбейм, мен айта албайм аны. Демек катта бир баланын аты жазылган, э? Ошол бала мынакей сүрөтүн көргөзчү. Жанындагы ошо эмеге чыккан бала экен. Увольненияга чыгарганда өкөч, ал бала сержант экен. Ошо бала менен ошо Буга чейин акча сурап көп бир канча жолу чалды беле. ал бат-баттан эле чалып аткан. Негизичи жаңы жылда чалды, анан экиси чалды, анан үчү чалды, анан кечөөлөрүнүн алдында чалды. Неге энтип бат-баттан чалып атасың? Сеники жакшы го деп койдум мен дачы. Ошентсем, ошентип берип атышат телефон деди да. Көрсө ошо акча суратып атканбы? Сураса деле бермекмин баламачы, карыздансам дачы, ажалынан мурдачы. Мынакей бу бала. Каракчы. Мына ушу бала мени өлтүрүптүр. Ушу баланын аты бар экен. Ушу баланын аты. Катта, Катта. Балаңыздын кол жазмасына окшошпу ал кат? Мен көргөн жокмун, кол жазмасын тааныйм, бирок мага көргөзгөн жок да. Берки кайнелерим көрдү да, анан ошонуку дейт. Ана видеокамераны мага көргөзгөн жок. Видеокамерамчы баламдын ошо өз аты, өз битти дегенчи. Бирок жалган, ишенбейм менчи. Кичинекей чагынан баштап эмгекчи эле, аябайчы. Өзү эрте туруп, өзү иштеп, бизди баккан бала болчу да. Менин асказом, асмандагы жылдызым эле ошочу. Ошо менин тирегим кеңешип мени мененчи. Эки жака чыкпаган. Атасы инвалид, мына жакында эле мына киши болуп кene менин балам келгенден кийин аял алып берейин деп атты эле. О, Кудайым ай, жаратканым. каза болгонун сиздер канча саат айын уктуңуздар? Мен жумуштан 8:30 келдим, 8:00 ошондо айтышты. Балам 3:30 үчтө деле каза болуптур. Бирок инстаграмы бар экен, инстаграмга саат 8-де кириптир ал. Неге андай? Өзү ал телефону бар окшойт, баламдынчы билбейм. Инстаграмга саат 8-де кириптир. Ноутбук менен кирген. Ошо бир жолу чалганда сүйлөшө албайм апа, ноутбуктамын деген да. Ошо ал деген ошо конспектти жазып атам деген, анан билбейм, эмне конспект жазганын билбейм. Негизи балаңыз менен сүйлөшкөндө кандайдыр бир көйгөйлөрүн айтты беле сизге? Балким кыйналып жатам, бул жакка көнө албай жатам деп. Бир жолу айтты, апа келесизби, качан келесиз дейт. Мен айттым, Кудай буйруган күнү барам депчи. Кудай буйруган, мен ойлогом жаңы жылдан кийин барып келсем деп ойлоп аттым эле, анан келесизби деди эле. Мен ошо айттым, мен бара албайм депчи. Жолу калса экен, давлением көтөрүлөт, анан атасы да давлениясы бар, ал да көтөрүлөт деп ошентсем. Мына эми барып алып келдим баламды. Жараткан Кудайым ай, мындай бербесин. Неге башка жактан өлбөйт, мисалы көлгө барып суу иштетсе, нарынга барып суу иштетсечи. Өлбөйт, ошо именно ошо жалап аткарганда өлөт. Неге? Балаңыздын денесинде кандайдыр бир тактар бар бекен? Ооба, мындай ылдый жагына тээптир. Баламдычы. Колдору гугл экен, аты кайнымем тартып алды окшойт. Кайным билет, бүт башка ошо кирип чыкты, мени киргизбейт, мен болбой атып кирдим да. Кирсем, ошо маякчагын эметтир, айырып кеттир, бирдеке тепкенби билбейм, маякчагынан айырып. Көрүлөй түшөчү, эсимди жоготуп, мен ал жерде вообще өзүмдү кармай албай калдым. Сабырыңыз. Сагыңыз жаат кайры болсун. Кудайым,
Сауырдыңыз бейиштен берсин. Туугандары Мен чоң кызым өзүнчө турмушка чыккан. Бир бала кичинекей баласы бар. Бул кызым студент. Маған эркек баланы ара көрбөдү. Мени кара көзүмдү кашайттыр. Туура мен кантип жашайм? Кантип жашайм? Кантип басып жүрөм? Мен комел атасычы. Мен кара жерге кирейин, атасын өлтүрүп да кетти. Ал атасы тирегим, менин канатым дечи, байкуш атасы. Ошонун аркасынан да жакшы болуп кеткен, операция болуп атканда дачы ушу балам үчүн депчи басып кетти эле. армиядан келгенде эмне иштерди кылам деген пландары бар эле. Айтып кетип калчу беле. Армиядан бүткөндөн кийин окуусун бүтүп алып туруп алып жакшы жумушка кирет эле. Өзү мечтайт эти, өзү бизге көп нерселерди айтат эле. Мен апа окууну бүтүп келип жакшы жумушта сүйлөшүп койдум дейт эле. Эмнени сүйлөшүп койгонун билбейм. Түш көрбөгөн күйөөм да түш көрдү. Алдайт атканда мен да түш көрдүм. Түшүм жаман түш деп коет айтпайт. Аян берген бизге. Бирок баламды сактай албадым мен. Баламды сактай албай калдым. Балам мени кечир. Кечире көр балам мени. Кечире көр мени, сен сактай албай калдым. Эс албайт эле. Ошпада да иштейт да повар болуп эс албайт. Бир күн да эс албайт. Аны айттым, балам эс алчы бир күн десем, апа эс алам. Мен бир күн көп эс алам деп коет эле. Мына эс алып жатат, жер кучактап, кара жерди кучактап, таш жерди кучактап жатат балам. Азыр бирөөсүчү бияктан жанагы эмеге айтпаңыз, интервью бербеңиз дейт. Мен эмнеге бербейм, мен азыр берем, баардыгын айтышым керек депчи. Военкоматтын немесичи, эшикке чыгарып алып өзүнчө. Сиз айтпай эле коюңуз, эми биякта болгон нерселердин баарын айтпаңыз, көргөнүңүздү айтпаңыз дейт. Чымчыкча тоголоп кырбы айтпагыдай. Артурдун бир тууган атасынын бир тууган иниси болом да. Ошол бир күн ошо Жалал-Абадка бардык, өзүн атып алды дегенден барсак, ошол ал жактан чоң призывдеги балдардын кичине кандай кыйноолору болгон экен. Ошонун себебинен чыдап албай өзүн Командирлери сиздерге эмне деп айтты? Командирлер унчук албай туруп калды, унчукпады. Унчукпай эле туруп беришти. Унчуксак деле унчукпай туруп берди. Анан ошо бир солдат азыр тергөө иши жүрүп атты. Бир солдат 6 ай чоң призывдеги солдатты кармап ошо тергөө жүрүп атты. Анан тергөө ошол жашыруун экен, бизге деле айтпады. Анан ошол эксперттин жыйынтыгы чыкканда ушундай айтабыз деп берди. Сөөк менен өзүңүз тааныштыңызбы? Денесинде кандайдыр бир тактар бар экен? Денесинде ошо ок тийген жери бар экен. Ок кайсыл жагына тийген? Баш жагына тийген. Башына? Анан Октон башка кандайдыр бир көкөлалар бар экен? бар экен. Ошол Кайсыл жактарында көк аласы бар экен? Денелеринде бар экен. Эми көк ала денелеринде баягы темирге жаткызып коюптур мурукка киргенде. Ошо темирдин андай издери бар экен. Анан ошол эми тактар бар экен, аны андай военный прокуратура өзү жазып кетти да. Ал жерде биз таанышкан жокпуз. Маркум казалоорунда кат жазган экен деди. Кат менен тааныштыңыздарбы? Жок. Таанышпадык, ал жашыруун экен азыр. Катты сиздерге көрсөткөн жок. Эч нерсе көрсөткөн жок. Унал тараптарында доктор бар экен. Анан бул жактар таза эле экен. Анан кандай десем, мүчөсүндө уяттуу жеринде андай бар экен да. Табарсыгында. Табарсыгында демек көк ала бар экен. Көк ала бар экен. Эми ал көк ала эмнеден экен? Кандайдыр бул тепкиге калганбы? Бул тепкиге эмес, бул моральный жактан кыйнаганбы дейм да. Эми ал ар түрдүү версия келе берет экен, башыңа түшкөндө ар түрдөн ойлонот экенсиң, бул эмне кылды депчи. Дал ушул армияга барган убагында сиздер менен кабарлашып сүйлөштүрчү беле? Кабарлашып, телефон ошолдон бир күн мурун апасына чалган экен, апасы менен атасына чалып. Ошол
Ал жанагы ошо азыр кармалган бала увольнение алып чыгам деп бул жактан акча М-банкка котортуптур да. Канча сом Канча миң котортуптур? Эжесиненчи ошо 5000 котордум дейт. Анан бирге иштеген Артурдун менен мурун мурдагы кесиптеши 1,5 котортур да, 6,5 миң которгон экен. Ошол күнү увольнение чыкты, мага акча керек деп котортуптур да. Ошол азыр күнөөлүү деп аны алып аткан бала өкө чыккан экен да увольнение. Ошол акча талап кылганбы? 2000 сурады. 2000. Ал акчаны эмнеге керектемек экен? Ар бери балдар менен шаурма парма жейбиз деген. Увольнениеге чыккан күнү. Дал ошол кеткенде мисалы 2 айдын 100 доллар деп жатпайсыздарбы? 2 айдын ичинде мисалы жалпы жумунан канча миңдей акча сурады? Көп сурап Бизден жок, ошо увольнение чыкканда эле бир эле жолу сурады. Ошол бир күнүн ичинде эле ошондо 5000 сурады. Башка эчтеке акча сураган жок. Ошо увольнениеге чыкканда салгандан кийин эртеси 2 күндөн кийин эме баш менин атымдан бирөө сураса салба деп акча жазып ийген. Президент менен Садыр Жапаров менен Ташиев, Камчы Ташиевке кайрылат элем. Ушу департамент Жалал Абад департаменти аябай текшерип, ошол жерди тартипти көзөмөлдөп, ошол жердеги балдарды кыйнап аткандарын баарын тартипке салсаңыздар, жекелей менин балам эмес. Канча баланын канын жеди, канча балам эле. Мына 2 ай мурун эле бир бала өлгөн. Мына 2 айдан кийин кайра менин балам былтырда өлгөн. Мен жалгыз баламды алып кетти. Мен канча багам. Мени баккан бала ошо болчу. Ал ошо иштейм. Мени военный билет алып, мен чоң окуу жайды бүтүп, чоң иштейм, кызматта иштейм дечи эле. Айланайын элдер. Балаңарды сактай көргүлө. Мен баламды сактай албай калдым. Бuyakta armiya çalgan eкен, çalgan. Kalp ele cüllüsüz, bedavşina бар. Balamды savaşıptır. Kayra çalacak, отат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр уккандай эле маркум бир үйдүн жалгыз баласы болгон. Эске сала кетсек, буга чейин дагы ошол эле номер 5-кайтаруу батальонунда 2005-жылы туулган жоокер асынган абалда табылган. Ал окуядан көп өтпөй эле кайрадан кайталанып жатат. Негизи мындай окуя болбошу керек болчу. Учурда биз командирлеринен интервью ала алган жокпуз. Сиздер менен мен Адилет Эркинбек уулу болдум. Медиа 24кө каттала кеткенди унутпаңыздар.